конкурска катышканда мен үмүтүм ошондо үзүлүп калган. Ошон үчүн мен мындай ушул күн келет деп мен күткөн дагы эмесмин, үч уктасам түшүмө да кирчү эмес. Ошон үчүн мен азыркы убакта ушул жерде сиз менен маекте дагы отурган кезде мен ошо ишенбей турган убагымда. Алмашым жок дегенде бир көрүнүп койсоңчу, алысыңбы жакынсыңбы кайдасың. Кээде ойлонуп кетем да, азыр мен эмес, даже жолдошум деле жанымда жүрүп, азыр шок болуп жүрөт. Ал деле өзүнө келе элек азырчы. Ошо жолдошум экөөбүз, сиз экөөбүз отургандай маектеши элекпиз, 4 күн болду. Кыргыз элим сени аягына чейин колдоп берет. Эгерде бир күн келет, бир күн келип өтө көкөлөп кетчү болсоң, туура эмес сүйлөп алсаң, кыргыз элим өзү эле кайра сени түшүрүп коет деди да. Ырдаганымда, паркта ырдаганымда, ошол жерде улуу муунда аталарыбыз, апаларыбыз суранышты. Бегимай бир элдик ырлардан бир кыргызча ырдап койчу депчи. Акчөлмөк программасынын экинчи мейманы, урматтуу көрөрмандар, сыналга жакыныраак келиңиздер. Акыркы 2 күндөн бери жалпы музыка күйөрмандарын, музыка сүйөрмандарын Кыргызстандын жети дубанында эмес, дүйнөнүн булуң бурчунда дал ушул айымдын үнүн укканда музыка сүйүүчүлөр, музыка талдоочулар ордунан туруп, ушундайда болот беле, көрсө ушундайда болчу экен да деген бир өздөрүнүн аябай жакшы сөздөрүн айтып жаткан учуру. Сиз да жакшы сөз айтыңыз. 59-27 шаарыбыздын коду 312 995 23-2081 WhatsApp номерларына жалаң гана SMS билдирүү күтөбүз. Студиябыздын мейманы азыркы учурда ушунчалык популярдуулук жаратып жаткан айым Бегимай Турсунбекова. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Бегимай эже, алгач кош келиптирсиз. Кош келдик. Куттуктайбыз. Рахмат. Ушунчалык жакшы эмоциялар болуп жаткан учуру. Көз тийбесин. Чоң рахмат. Бегимай эже, бир айтылган жакшы сөз бар да. Эгерде жараткандын назары түшө турган болсо, ал инсанды пендеси токтото албайт депчи. Туура айтылган. Бир убакта сизге дагы бир буттосуулар деп коебузбу, же болбосо талант кандай көңүл кош мамиле болгон сыяктуу учурлар болгон экен да. Азыркы эмоциялар. Азыркы эмоцияларды мен сөз менен айтып жеткире албайм. Чынында мен ушул күнгө чейин бир өзүмө эми келип баратат окшойм. Бүгүн 4-күн уже такыр телефонум тынбайт, жетишпейм, бир жагына жетишсем, бир жагына жетишпей калам, ортосунда тарынгандар болуп атат. Ооба, сиз туура айттыңыз. Бул Алла Тааламдын назары түшсө, сиз айтып атпайсызбы, жанагы бул пендечилик дагы ошо бутта салбайт депчи. Андай болбойт. Бул эми Алла Тааламдын жараткан экен, бир күнү болбосо бир күнү берет экен. Алла Таалам берет экен да, бир күнү болсо бир күнү. Ошо учурунда 2011-жылы ошо мурунку интервьюларда айтып өттүм. 2011-жылы ушу конкурска катышып, аябай өзүмө ишенип барган болчумун, бир орунга илинип калам деп гран-при албасам да. Бегимай эже, эч кимге айтпап турсуз да? Бир айтып койбойсузбу? Атын атаса куду сүйнөт дейт го. Кайсы конкурска бардыңыз эле ошондо? Ысык көлдө Кадыр түн деген конкурс болчу. Кимдер уюштурду аны? Ар бир жылы өтчү. Ал жакта ошо кимдер уюштурганын деле точно билбейт экенмин, бирок жюриде отургандардан ошо Гүлнур Сатылганова эжекебиз менен эле ошо Түгөлбай Казаков агайыбыз ошо эсимде калыптыр. Калган жюриде отурган ошо эже агайларым ошо эсимде жок, эсимден чыгып кетти. 2011-жылдан бери эми көп жыл болуп кетти да. Анан ошол жакта катышканда ошо аябай өзүмө ишенип алган окшойм. Мен ошол жерде орунга илинем, жок дегенде бир экинчи орунга депчи ошондо кыйын ызалангам. Ошондой ызалангандан кийин эле ошо эми түшүнөм ба, баарыбыз эле пендечилик кылабыз да. Пендечилик да кылып коюшту, билбейм, ал убакта коррупциянын да күчтүү болуп турган убагы болчу. Анан ошондой учур болуп кетти, аябай ызаланып калдым. Ошондон кийин өзүмдү таштап койдум да, болбойт депчи. Элибиз айтылат эмеспи, көздүү мончок жерде калбайт депчи. Ошондо дагы кээ бир учурда күнгөй тескей болот, өйдө ылдый болот. Бирок ошонун баары артта калып, жараткандын кудурети менен кыска аралыктын ичинде өзүңүздүн миллиондогон күйөрмандарды топтой алдыңыз да. Азыр келиңиз анда ошол сизди бир 2 күндүн аралыгында аябай бир популярдуу кылган чыгарманы аткаралы ушул жерде. Макул, аткарып берейин. Биздин режиссердук пультта отурган байкелерибиз даяр болсо, анда биз даярбыз, кеттик. Айлы түндө биз ойнодук ак чөлмөк.
Атаман чай компаниясы бул чыныгы чайдын даамын таткысы келген инсандар үчүн. Атамекендик өндүрүш жалпы чайды жакшы көргөн инсандарга сунуштайбыз. Студиябыздын мейманы Бегимай Турсбекова. Бегимай эже, бүгүн буюрса жакшы жаңылыктын артынан дагы бир жакшылык жаңылык болду. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар иштери боюнча министри Азамат Жамангулов агабыз, министр өзү кабыл алып, ошол жерде жолугушуу болду, сүйлөшүүлөр болду. Болду, сүйлөшүүлөр. Кандай сунуштар болду, кандай колдоолор болду? Бул министр байкебизден эми азырынча мага сунуштарын кичине секреттеп турайын, айтпай турайын. Анан Кудайым буйруса, алдыда Кудайым буйруса бардыгыңыздар күбө болосуздар. Жакшы. Учкай угуп калдык. Эл аралык сынактарга дагы жолдомо беребиз. Ошол жака да катышканга шатыс беребиз деген дагы сөздөр болду дейт. Сиз өзүңүз кайсы кароо сынактарга катышайын деген бир ой тилектер бар? Өзүмдүн негизи көптөн берки бир кыялым бар. Чет өлкөгө чыгып бир башка мамлекетке барып, ошолордон бир чоң сынактарынан бир өзүмдү сынап көрсөм деген бир жакшы кыялым бар. Ошо бир чоң стадиондо, ошончо бир миллиондогон, 2 миллиондогон элдин астында бир жаркылдап бир ырдагым келет да. Ошол кыялым Кудайым буйруса ишке ашкан турат окшойт деп отурам. Буйруса, Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Буйруса. Бегимай эже, ар бир инсан кичинекей убагында же болбосо алдыга максат койгон учурда ичиндеги мен менен сүйлөшөт экен да. Мен көзүн жумуп алып элестетип, ушундай бир элдин жакшы бир музыка тартууласам, же болбосо элге керегим тийсе экен депчи. Сиз ичиңиздеги мен менен сырдашып сүйлөшүп береңиз. Азыркы мисалы үчүн кечеге жеткен популярдуулук, кечеге жеткен бийиктик 2 күндүн ичинде өзүңүзгө да аябай бир таң калыштуу болсо керек. Абдан. Ушунду ойлодуңуз беле? Бир оюңузга бир кыскача бир 1 секунд болсо да ушундай ой келди беле? Ушундай болот бир күн болбосо бир күн деп. Күттүңүз беле? Эч качан келген эмес. Чынын айтайынбы? Мен үмүтүмдү үзүп койгом. Мен үмүтүмдү ошо 2011-жылы конкурска катышканда мен үмүтүм ошондо үзүлүп калган. Ошон үчүн мен мындай ушул күн келет деп мен күткөн дагы эмесмин. Үч уктасам түшүмө да кирчү эмес. Ошон үчүн мен азыркы убакта ушул жерде сиз менен маекте дагы отурган кезде мен ошо ишенбей турган убагымда. Чын эле ушундай болуп атабы өмүмдө деп? Же түшүмбү депчи. Бир туруп ойлоп кетем да. Ушу уктап атып ойгонуп кетсемчи депчи. Мындай болбой калсачы деппи? Болбой калсачы мен баягы эле Бегимай болуп айылда жүргөн болсомчу депчи. Ошентип кээде ойлонуп кетем да. Азыр мен эмес, даже жолдошум деле жанымда жүрүп азыр шок болуп жүрөт. Ал деле өзүнө келе элек азырчы. Ошо жолдошум экөөбүз сиз экөөбүз отургандай маектеше элекпиз 4 күн болду. Сүйлөшө элекпиз. Убакыт болбой атат, Чогуу жүрөбүз. Ал мени алып барат, интервьюларга алып барат, машина менен күтүп турат, карап турат. Мен барам, интервью берем, кайра келем. Экөөбүз кайра жолдон үйгө барабыз, же болбосо башка жака барабыз, ушундай да. Анан ошентип экөөбүз бир мындай чечилип, бир ушул маселени да чечели деп биргелешип, ушуну бир сырдашканга дагы бир убактыбыз боло элек. 4 күн болду. Бегимай эже, Сынган кылыч романында мындай бир жакшы баяндалган эпизод бар да. Бир убакыт келет, сенин карааныңан бул өйүздө эмес, аркы өйүздө жүргөн эликтер, кийиктер үркөт дейт да. Бир учур келет, сага керкейип салам бербегендер астыңа келип, бутуңа келип чөгөлөйт депчи. Ушул сөзгө ишенесизби? Ушул сөзгө ишенсеңиз, эми ишендим. Бали, кол чабалчы. Бали, ыраазычылык билдирели. Мен ушул күнгө чейин маани берчү эмескенмин, бирок мына ушул тапта ишенип отурам ошого. Бали, келип түшкөн көрөрмандардын билдирүүлөрү бар. Саламатсыздарбы? Ишиңиздерге ийгилик. Сон Нурдайт экенсиз. Мүмкүн болсо сиз менен жолуксам дедим эле дейт. Телемандан ысык салам. Эжеке жакшылыктан үмүт үзбөш керек дегенди сизден көрүп жатам. Буюрса, мен дагы жакшы ийгиликтерге жетем деп аракет кылсам, жараткан
ар бир инсанга ырышкыны кенен берет турбайбы? Сөзсүз түрдө ар бир инсан ийгилик жаратуучу турбайбы көрсө дейт. Акыркы сандар 689 менен аяктаган абонент СМС билдирүүсүн калтырган. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен Акчурмек программасы Бегима эже өнөрүңүз өркүндөй берсин. Бар болуңуз. Жөн гана, сөз жок. Суперсиз дейт. Акыркы сандары 901 менен аяктаган абонент. Дагы бир СМС билдирүү бар. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен ишиңиздерге ийгилик, өмүрүңүз узун болсун. Ак булактан салам сизге. Сураныч мүмкүн болсо дагы ырдап бериңизчи. Эмнеге буга чейин сиздей талантты көрбөгөн эмеспиз? Кайда жүргөнсүз катылып ой дейт го. Акыркы сандары 696 менен аяктаган көрөрман. Бегима эже, эми алыстабай ушул нерсени, ушул темпти филология илимдеринин доктору профессор Сыртбай Жолдошевичтин бир жакшы сөзү бар да. Дөңгөлөк айланып алгандан кийин ал дөңгөлөктү токтотпош керек депчи. Дөңгөлөктү айлантып алдыңыз, эми токтотпойсузбу? Кудайым буйруса, токтотпойм го деп азыр өзүмө ишенип турам. Кудайым буйруса, жолдошума да ишенип турам. Жолдошум каршылыгымды көргөзбөйм деп турат азыр. Бирок жолдошумдун бир жакшы мага совет берди. Бегим-ай, мен сага каршылыгымды көргөзбөйм дейт. Мен сага бут тоспойм, жол тоспойм, мен сени колдойм. Мен колдогонум үчүн азыр сен менен жүрөм ушул жерде эрчишип депчи. Анан бир жакшы сөз айтты да, ушул жолдошумдун ушул сөзү аябай жакты мага. Башка жылдыздарга окшоп өтө көкөлөп кетпе дейт. Себеби азыр сени эли колдоп турат дейт. Өзү көп сүйлөбөгөн киши. Анан ушундай бир сүйлөсө ушундай сөздөр сүйлөп коет да. Анан айтты ошондо, мен сага каршылыгым жок, ырда дейт. Чык, мен сени колдойм колумдан келишинче, бирок өтө көкөлөп кетпе. Мен сенден суранарым, азыр кандай жөнөкөй болсоң, аягына чейин ушундай жөнөкөй бол дейт. Себеби азыр кыргыз элим сени жоолугуңду башыңан түшүрбөгөндүгүңдү, жөнөкөйлүгүңдү жактырып турган кези депчи. Кудайым буйруса, сен жөнөкөйлүгүңдөн жазбасаң, кыргыз элим сени аягына чейин колдоп берет. Эгерде бир күн келип өтө көкөлөп кетчү болсоң, туура эмес сүйлөп алсаң, кыргыз элим өзү эле кайра сени түшүрүп коет деди да. Жөнөкөйлүк адам жылдызы дейт. Анан мен ошондо кулагыма бир туюп калдым да ошонучу. Туура айтат деп ойлондум да, туура айтат депчи. Чын эле кыргыз элим мени азыр колдоп турат. Кайра бир күн келгенде кыргыз элим эле мени кайра түшүрүп коюшу мүмкүн да. Ошол учурда шагың аябай сынып узаланып каласың дейт. Ошол учурга барба депчи. Ошону азыркы моментте колдонуп кал дагы, ушул бойдон ушунуңан жазба, жакшынакай жүр деп. Эл менен сен бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң дейт го. Эл менен бийиктей бериңиз. Айтканыңыз келсин. Ала Тоо эли, кыргыз жери сиздин өнөрүңүздү, талантыңызды баалап, дагы да колдоп сүрөп туралы. Азыр көрөрмандардын да суранычы болуп атат. Дагы бир ырдайлы. Ырдап берели, макул. Бегима эже. Өнөр, талант бул нерсени жашырганга, катканга болбойт да. Болбойт экен. Капты шибеге жарып чыккандай эле. Бул нерсе кайсы бир учур болбосун, сөзсүз түрдө өзүнүн ордуун тапканга музыка сүйөрманын, ар бир ыр угарманын кулагына барып жаңырууга милдеттүү экен. Туура. Музыка, искусство сиз үчүн эмне? Музыка, искусство бул мен үчүн жашоом, менин жашоом десем болот, менин бардык нерсем, менин абам десем болот, менин жер суум десем болот. Мен музыкасыз жашай албайм, себеби мен үйдө бир мындай үй жыйнап, кыймылдап жүргөндө дагы дайыма музыка менен кыймылдайм да. Өзүм баягы ырдабасам дагы музыканы коюп алып кыймылдаганды мен абдан жакшы көрөм. Үйдөн. Тамак жасап атканда, мисалы, кухняда жүрсөм дагы, үйдүн ичин шыпырып жыйнап атсам дагы, ошо дайыма жок дегенде ошо музыканы коюп алам да. Клиптерди чоңураак коюп алам. Чоңураак коюп алып, анан ошо музыканын коштоосу менен билген ырларымды коштоп ырдап коём. Ошентип анан кыймылдап жүрө берем да. Мен ошондо эс алам. Кадимкидей эс алам. Адамдын кандай экени анын карап турган көзүндө, анан сүйлөп турган сөзүнөн билинет дейт да. Сиздин сүйлөп турган сөзүңүз, күлүп турган көзүңүз бул жөнөкөйлүктүн, анан терең тарбиянын, ошону менен бирге эле ак көңүлдүктүн бир символундай элес калтырып атат мен үчүн.
бардыгын эле ошондой көрүнүп атса керек. Эми баягы орусча айтып коет эмеспи, со стороны виднее деп. Мен ар кимибиз эле пенде болгондон кийин пендечилик кылабыз, ар кандай катачылык кылабыз, жаңылыштык кылабыз дегенде бир Алла таалам жаңылбайт экен, биз жаңылабыз да. Анан билбейм, мени баары тең эле азыр айтып атышат, эми көргөндөр дайыма эле көп кишилер айтат, сиз эле эмес, баардык кишилер айтып атышат, жөнөкөй экен, аябай жөнөкөй экен депчи. Эми мени көрүп турган, мен менен сүйлөшүп турган, маектешип аткан сиздерге сезилип атса керек. Мен өзүмө мындай көп деле сезилбейт да. Бар болуңуз. Рахмат. Жөнөкөйлүгүңүздөн жазбаңыз. Рахмат. Текебердик адамды сындырат, ал эми жөнөкөйлүк адамды өргө жетелейт деген жакшы сөз бар. Жөнөкөйлүгүңүздөн жазбаңыз. Буюрса сиз багындырчу ийгиликтер, сизге жылмайчу, сизге жетишкендиктер али алдыда деп ойлойм мен. Көрөрмандардан келип чыккан билдирүүлөр бар. Саламатсыздарбы? Бегимай, ийгилик сага. Атайдан Тайкең Нурмамат деп акырсандары 069 менен аяктаган абонент смс билдирүүсүн калтырган. Ассаламу алейкум. Бегимай, азаматсыз, сизди Өзбекстандан Наргиза Азимовага окшотом, жоолугуң башыңан түшпөсүн. Бар бол, үнүңө береке. Талантты жашырбай, ар дайым эл алдына чыгып тур деп смс билдирүүсүн калтырган. Саламатсызбы эже, үнүңүзгө береке, өркүндөй бериңиз. Менин суроом, сиздей үндү кандай тарбиялайсыз жана ошону менен бирге эле мүмкүн болсо дагы чыгармаларын аткарыңызчы деп бизди азыркы учурда Чикагодон, Москвадан, Казакстандан, Өзбекстандын 3 областынан, Тажикстандын Мургап районунан, Жергетал райондорунан көрүп жаткан кыргыз боордошторубуз бар. Салам жолдоп койсоңуз болот. Бардык биздин кыргыз боордошторубузга чоң менден салам. Аман болуңуздар, кайда жүрсөңүздөр дагы, алыс жакта сиздер аман болуңуздар, Кыргызстанда биз аман бололук дегендей, ар дайым аманчылыкта, жакшылыктарда жолугалы, оорубаңыздар, сыркабаңыздар, ишиңиздерге, баарыңыздарга ийгилик. Жакшы, Бегимай эже, анда келиңиз, бир музыкалык чыгарма аткаралы дагы, эфир жыйынтыктайлы, вактыбыз дагы соңуна чыгып баратат. Макул. Кайсы чыгарма аткаралы? Кайсыл чыгарманы? Мүмкүн акапелла менен ырдайбыз. Акапелла ырдап берейин. Бул кече мен тигил жерде ырдаганымда, паркта ырдаганымда, ошол жерде улуу муунда аталарыбыз, апаларыбыз суранышты. Бегимай бир элдик ырлардан бир кыргызча ырдап койчу депчи. Себеби баягы мен кыргыз элиме түшүндүрүп кеттим да, кыргызча ырдабайт, эмнеге ырдабайт деген баягы комментарийлер келип атыптыр. Мен азыр комментарий окуганга жетишпей атам чындыгында. Анан баягы айтып кеттим, биздин кыргыз ырчыларыбыздан мен кырларын уруксатсыз ырдай албайм. Мен укугум жок, мен акым жок да. Анткени мен эртеңки күнү мен алардын көзүн кантип карайм. Анан ошондуктан мен баягы илгерки ырлардан ырдап берейин. Азыр Рыспай Абдыкадыров атабыздын Алмашым деген ырынан бир 2 куплет. Кыскача кайра эле вакыт тарып баратат, келиңиз. Билбейм неге кетпей койдуң эсимден, бир кездеги бирге жүргөн алмашым, элестериң көз алдыма тартылып, эртели кечесиндесең алмашым. Жок дегенде бир көрүнүп койсоңчу, алыссыңбы, жакынсыңбы, кайдасың? Ай, алмашым, жок дегенде бир көрүнүп койсоңчу, алыссыңбы, жакынсыңбы, кайдасың? Вали, кол чабалы.
Чоң рахмат. Талантыңыз тасқындай берсін, келіп түшкен білдірулер бар. Саламатсыздар, 5-ші канал, ішіңіздерге игілік, чоң рахмат. Бегім айға өнерің өркіндей берсін, доғышың айбай сонын екен, жағымды екен, азаматсыз бар болыңыз, талантыңыз ташқындай берсін, өшпесінде. Саламатсыз Бегім ай, талантыңыз ташқындай берсін, бекемден солы үй-бүлелік бақыт, талай қалай, Мысықкөлдің Ақсу районының Мамакеев гимназиясы мектебінің мұғалімдер жамаатының атынан сізге чоң рахмат. Гүлбара Жапаровна салам жолдой деп 282 менен аяқтаған абонент смс білдіру қалдырған. Саламатсыздар бұ, біз Таластан салам Бегім ай, саға игілік, үніңе береке, азаматсың. Сені жаныңан көрбөсек тағы 5-ші канал арқылы көріп жатқаныңызға қуаныштабыз дейді. Бегім ай, сізге чоң рахмат. Эфиріміздің уақытысы соңына келіп жетті. Бұйырса сізді дағы биіктіктерден, дүйнөлік деңгейдегі қару сынақтардан көрелі. Сіздерге да чоң рахмат. Ушун жакшынака мени эфирге чакырып, ушул маектеш отурганыбыз абдан сонун болду. Мага да жакты. Сиздерге чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик каалайм. Ар дайым бар болуңуздар. Кыргыз эли менен менин ортомдо көпүрө болуп жүрө бериңиздер. Аманчылык болсун. Ар дайым жакшылыктарда, жакшылыктардын үстүндө чогуу кыргыз элиме кызмат кылып жүрө берели. Айтканыңыз келсин. Студиябыздын мейманы ырча аткаруучу, буюрса келечекте Кыргыз Республикасынын эл артисти Бегим ай Турусбекова эжекебиз болду. Урматтуу көрөрмандар, ушундай эфир жыйынтыктайбыз. Түнүңүздөр бейпил болсун.